Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Word боюнча сабактарыбыздын улантысын баштайбыз. Биз өткөнкү сабакта Word'тун негизги бети менен, интерфейс менен жана менюлары менен таанышып чыкканбыз. Жана Word'тун негизги бети ачылганда бул главная деген менюсу менен ушул бет менен ачылат экенин сүйлөшкөнбүз. Бул бөлүмдө буфер обмена, шрифт, абзац, стиль жана редактирование деген дагы кошумча бөлүмдөр бар болчу. Биз эң көп текст жазууда бул шрифт бөлүмү менен абзац бөлүмүн көбүрөөк колдонобуз. Ал эми бүгүн сөз кыла турган биздин экинчи менюдагы выставка бөлүмү бар. Выставка бөлүмүн басабыз. Бул жерде эмнелер бар экенин бир үстүртөн карап өтөбүз. Биринчи эле страница деген турат, таблица турат, андан кийин иллюстрация деген бар, андан кийин могул жерде дагы бир-бирден болгон бөлүктөр бар, примечения деген бар, ссылки бар, настройки видео из интернета деген бар. Бул жактарын негизинен көп деле колдонбойбуз. Ссылкиге токтолобуз, примеченияга дагы токтолобуз. Колон титулу деген дагы бөлүмү бар. Бул жерде дагы негизинен көбүрөөк колдонобуз. Анан текст деген дагы бөлүмү бар, анан символдор бар. Булардын бардыгына бир катар токтолуп өтөбүз. Азыр болсо биз страница тууралуу токтолуп өтө турган болсок, негизинен биз иштеп аткан барагыбызга, иштеп аткан документибизге дагы бир жаңы бетти кошуу үчүн страница дегенден пустая страница дегенди колдонсок болот. Бирок Word'то бизге муну колдонууга көп деле муктаждык жок, анткени биз бул жерден жазып текстибиздин саны 3-чү бетке жеткидей болуп ашканда, азыр мына 2 бет болуп турат. Жаңы бет өзүнөн өзү ачылып кете берет. Ошон үчүн биз бул страница бөлүмүн колдонбой деле келебиз. Андан кийин ушул ортого таблица кошо турган болсок, таблица дегенди ачабыз. Мисалы бул жагынан 4-өө, бул жагынан 2-өө болсун же 3-өө болсун десек, мындай кылып кошуп алсак болот. 3-өөнү кылдык. 3-өөнү жазгандан кийин мисалы биринчи бөлүмдө номер болсун, экинчи бөлүмдө аты жөнү болсун, бул жакта дагы туулгандыгы тууралуу болсун, анан бул жакта дагы билбейм, кошумча бир нерсе болсун. Эми бул жактарга жаздык. Эми бизге 3-чүсү дагы керек болуп калды десек, ушул акыркы бөлүмгө келип, мышка менен бир басып, tab деген баскычты басып койсок, бизге 3-чү катар таблица дагы кошулуп берет. Эми таблицалар менен иштөө, булардын бардыгына ичине токтолуп отурсак, сабак өтө узун болуп кетет. Бул жерди дагы өзүңүздөр каалагандай колдонсоңуздар болот. Эми выставка бөлүмүнөн биз таблицаны койгондо, бизге могул конструктор деген бөлүм автоматтык түрдө ачылат. Бул жерден дагы ушул таблицабызды туураласак болот. Муну өзүнчө таблицалар деген сабак өтүп, ошол жерде тереңдетип үйрөнөбүз. Азыр болсо биз өтүп кете берели. Кайрадан выставка бөлүгүнө келебиз. Биздин кийинки бөлүм бул рисунки же болбосо иллюстрация деген бөлүм бар. Бул иллюстрацияда эмнелерди көрүп турабыз? Сүрөттөрдү кошо алат экенбиз, фигураларды кошо алат экенбиз. Жана белгилерди, ар кандай нерселерди ушул жерден кошсок болот экен. Керек болсо өзүбүздүн текстибизге бул жерден диаграмма дагы кошсок болот. Диаграмманы кошуу үчүн негизи бул диаграмманы кошууда биз Excel менен иштейбиз. Мына диаграмманын да бардык түрлөрү кездешет бул жерде. Тегерек диаграммалар же болбосо гистограммалар. Биз биринчи эле гистограмманы тандап ала берели. Окей десек, мынакей бул жерге бизге мындай болуп диаграмма келди. Бирок байкаган болсоңуздар, бул жерге дароо эле Excel документин кошо ачып берди. Бул жакта категория 1 деген бул экен, мындай көрсөткүчтөр бар экен деп ушул жерден толуктасак туура болот. Бирок негизинен диаграммалар менен иштөөдө бизге Excel'дин өзүндө иштөө же болбосо PowerPoint'та иштөө дагы жакшыраак. Алардын да сабактары алдыда кездешет. Сизге Word'то азырынча диаграмма менен иштеш керек болсо, ушундай кылып иштеп турсаңыз болот. Бул жерде дагы байкаганыңыздардай, дароо эле конструктор кошо ачылат. Бул диаграмманы дагы ар кандай стилдерге бөлүп, кыскасы өзүңүз каалагандай кылып башкарсаңыз болот. Улантабыз.
Кайрадан выставка бөлүмүндөбүз. Рисунки деген жери бар. Рисунки сүрөттөр. Сүрөттөрдү бассак, бул биздин компьютерибиздеги сүрөттүн жайгашкан жерин таап алабыз. Мен өзүмдүн эмблемамды бул жерге коюп атам. Байкаган болсоңуздар, сүрөттүн размери чоң болгон болсо баардык бетти ээлеп келет. Эми биз муну бурчунан кармап эле кичирейтип алсак болот. Муну кичирейтүүдө биз эркинбиз, каалагандай кичирейте алабыз. Бул сүрөттү нары бери жылдыра албайбыз. Бул ордунда тура берет. Баштапкы катары мынакей эң башында турат. Эгерде биз муну аягына же башка жерлерге койгубуз келсе, бул сүрөттүн жанында бул белгини басабыз, же болбосо сүрөттүн өзүнөн келип мышканын оң жагын басып, обтекание текстом деген жерди по контуру десек, мындай болуп калат. Муну каалаган жерге жылдыра алабыз, үстүнө коюп кое алабыз, ылдый коюп кое алабыз, башына коюп кое алабыз. Кыскасы анда бул жерден дагы каалагандай өзгөртүп алсак болот экен. Бул жерде дагы сүрөттү койгондо дагы байкасаңыздар, выставка бөлүмүнөн формат деген бөлүмгө автоматтык түрдө өтүп кетти. Бул жерде дагы сүрөттү каалагандай өзгөртсөк болот. Мунун ар бирин өзүнчө бир сабак кылып дагы алдыда Кудай буйрса өтөбүз. Кайрадан выставка бөлүмү ушундай эле фигураларды койсоңуз болот, өзүңүз каалаган фигураларды. Фигураны койгондо келип туруп ошол керектүү фигураны басып, керектүү фигураны баскандан кийин бул жакка келип мындай кылып коюп алабыз. Мында дагы мына форматка ачылып атат. Муну форматын каалагандай кылып өзгөртсөңүз болот. Өңү түсүн, турушун, акыбалын, бардык нерсени өзгөртө аласыз. Буларга дагы көп токтолбойлу. Выставка бөлүмүнө келебиз. Бул надстройки видео из интернета дегенде биз аларды интернеттен алып колдонбогон үчүн көп колдоно албайбыз. Бирок, мисалы, бул жерге өзүбүздүн шилтемебизди койгубуз келип атат. Мынакей бул жерге бир шилтеме койгубуз келип атса, анда бул ссылки деген бөлүмгө келип, ссылка дегенди басабыз. Бул жерде ссылкалардын да түрлөрү кездешет. Мисалы, электрондук почтаңызды кошсоңуз болот. Жаңы бир документтин жолун кошсоңуз болот. Документтин местасын кошсоңуз болот. Муну каяка койгуңуз келип атат. Же болбосо, мисалы, ушул жерде начало документа деп туруп окей деп койсоңуз, муну келип туруп басканда документтин башына барып калат. Мынакей бул жерге келип калды. Биз бул жерде болушун каалабайбыз. Муну артка кайтарып алып туралы. Шилтеме дегенди кайра басабыз, ссылки. Бул жерде дагы кандайдыр бир документтерди дагы буга белгилеп койсоңуз болот. Мисалы, салам Python дегенди белгилеп туруп, окей деп койсок, бул жерге келип контрол баскычы менен нажмите контрол дейт. Контрол баскычын бассаңыз мындай колдун сүрөтү чыгат, шилтемени басуу үчүн. Андан кийин өзүбүздүн мышканы басканда бизге мына салам дүйнө деп Python боюнча документти ачып берди. Биз кайрадан өзүбүздүн сабакка келебиз. Шилтеме бөлүмүндөгү башка нерселерди дагы ушинтип карасаңыздар болот. Эми примечание деген бар, эскертүү. Бул жерде мисалы бир шилтеме бар экенин эскертүү үчүн бул примечанияга басасыз. Андан кийин бул жакка жазып коесуз. Бул жакта бир шилтеме бар. Андан кийин иштеп аткан адамдар бул нерселерди да көрүп, эмнелер бар экенин ушул аркылуу түшүндүрмө алып турса болот. Биз азырынча бул примечанияны дагы алып туралы. Дагы бир негизги болгон нерселердин бири бул колон титулы. Бул жерде эмнелер бар десеңиздер, тексттин мисалы эң жогору жагында, мисалы могул жерде дайыма бир нерсе турушун каалайбыз. Өзүбүздүн атыбыз, же болбосо номерибиз, же электрондук почтабыз. Мына ошол нерселерди жайгаштыруу үчүн бул төмөнкү жана жогорку колон титулдар колдонулат. Муну басабыз да, мисалы жогору жакта болушун кааласак, муну басабыз. Бул жерге чыкты. Эмне деп жазып коебуз? Турат Алыбаев даярдаган сабактар. Андан кийин мышканы любой жерге 2 жолу бассак, бул ушинтип мындай бос болуп, жана бардык беттерде ушундай болуп көрүнүп турат. Турат Алыбаев даярдаган сабактар деп. Бул мындай текстке мешать этпейт, муну өзгөртө албайсыз. Бир жайгаштыргандан кийин ушундай болуп кала берет. Муну ошондой эле ылдый жагына да койсоңуз болот, төмөн жагына дагы. Биз төмөн жагына коюуну көп сунуштабайбыз. Жогору жакта болот бул колон титулдар.
номер страницы деген бар. Бул биздин текстибиздин беттерине номерлерди коюу үчүн колдонулат. Биз муну мынакей жогору жагына койсок болот экен. Жогору жагынын да чекесине, ортосуна, оң жак четине, же болбосо төмөн жагына, же болбосо мынакей беттин ортосуна, же болбосо биз каалаган бир жерлерге кыскасы койсок болот экен. Төмөн жагына коюудан көрө берели. Мындай кылабыз. Төмөн жагына ортосуна болсун дедик. Мындай кылабыз. Бул жерде номер турат. Бул канчанчы беттен башталсын, ошону дагы койсок болот. Мисалы көбүнчө билесиздер, документтер 3-чү беттен башталат. Мына биздики 1-чи бет дегенде эле 3 деп турат, Муну дагы туураласак болот. Ошол эле жерден номердин формат номера деген жерден мына начать 3 дегенге коюлуп калыптыр. Муну 1 десек дагы болот. Анда мынакей бизге 1ден башталат. Мынакей 1, 2 деп уланып атат. Бул жакта 3 деп кетип атат. Выставка бөлүгүндө мынакей колон титул дегенди дагы бүттүк. Эми текст бөлүгү калды. Текст бөлүгүндө да абдан кызыктуу нерселер бар. Мына текстибиздин башына келгенде, газетада, журналда коюлуп жүргөн бир жакшы нерсе бар. Могул Т тамгасы чоң болуп жайгашып, анан текст улантылган. Бул нерсе, бул жерде ушул текст бөлүгүндө могул создание большой заглавной буквы деген бөлүмдө катылган. Мындай кылып койсок болот, мындай кылып койсок болот. Негизи көбүнчө мындай нерселерди көрүп жүрөбүз. Муну басып койсок эле ушундай болуп калат. Тексттерибиздин дагы жайгашуу ордундагы өзүбүз бул жактан тууралап алсак болот. Дагы бир бул жерде көбүрөөк колдонулган нерсе ушул биздин 3-чү сабагыбыз дегенди, мисалы биз башкача кылып колдонгубуз келип атат. Мисалы, урматтуу каналыбыздын катталуучулары, урматтуу үйрөнүүчүлөр, мынакей биздин 3-чү сабак дегенди биз мисалы жанагы университетте реферат же болбосо студенттик жумуштарды мисалы сыртында чоң кылып белгилеп жазып жүрөбүз. Ошондой учурларда муну кандай кылып жасайбыз? Ошондой кылып жасагыбыз келгенде выставка бөлүгүндөгү текст деген бөлүмдө word art деген бар. Word art'ты басып, бул жерден бизге ушул жактан кайсыл бири жаккан болсо ошону тандап, андан кийин мындай кылып койсок, бул бизге ушундай болуп көрүнүп калат. Бул дагы по контуру деп өзгөртүп алсак болот. Анан муну каалаган жерге жылдырып алабыз. Муну өзгөртүүдө, чоңойтууда эркин биз. Жана муну дагы ушул формат бөлүгүнөн каалагандай кылып өзгөртө алабыз. Боекторду чачып. Негизи эле бул формат бөлүгүнө дагы кенен токтолобуз. Азыр болсо ушул жерден токтотуп туралы. Бүгүнкү сабактын акыркы бөлүгү бул жерде символу деген бар. Бул жерде математикалык символдорду же болбосо ар кандай башка символдорду койгонго мүмкүнчүлүк бар. Мынакей бул жерге кире турган болсок, мындай математикалык эсептерде колдонулуучу символдор бар. Мисалы квадратты жөн жаса албайбыз. Сөзсүз бул ушул выставка бөлүгүндөгү символдор менен болушу керек. Бул жерде да дароо конструктор ачылып атат. Муну өзгөртүү, башка нерселер боюнча бул жактарына дагы кенен токтолобуз. Азыр болсо ушуну менен токтотуп туралы. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, эгер бул видеолордун уландысын күтүп жаткан болсоңуз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Жакшы сөз жан эргитет демекчи, жакшы сөздөрдү комментарийге жазыңыз. Бул видеону башка досторуңузга, башка мугалимдерге, кимге керек десеңиз аларга жөнөтүңүз. Кудай буйрса биз видеобуздун уландысын тартып киргизип турабыз. Өзүңүздү өнүктүрүңүз, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз. Жакшы туруңуздар.